Туугандар, буйруса бүгүн 13 июнь 2025 жыл Бишкектеги Кунту деген айылдан буйруса мына ушундай Европа тайлар сатууга чыгып атат. Видеого бирден лайк басыңыздар. Азыр эми калган бирдейин кармап дагы көрсөтөбүз. Толук маалыматты шашпастан алып жеткиребиз. Мына азыр эми бирдейин кармап ушундай байлап дагы көрсөтөбүз. Тайлардын хозяйыны азыр маалыматын берет. Биринчи эле так бүгүн канча тай сатууга чыгарасыз? 4 тай, Булар бүттүгү ошондо кайсы жакта болуп калды? Европаныкы? Польша, бүттүгү Польша жылкылар, Документтери бар, Документтери бар. Жаштарыны кандай болуп калды ошондо мына кара? 2 жаш. Кара өңдөгү 5 кашка экен, булар? 5 кашка. Документи жаныңыздабы же? Жок, документин келип багыш. Документин кошуп коет экенбиз, документтер менен 2 жашта. Ушунун бою канча мындан? 1.67-68. 1.67-68 уровеньге буйруса чыгат, Булар келгенде ошондо Кыргызстанда канча болуп калды? 1 жыл болду. 1 жыл, Тайына келиптир. Азыр кунам болуптур. 1.68 барат экен. Жаныбар. Кара өңдөгү мына ушундай 5 кашка жылкы туугандар. Болгону эти бир аз жукарак экен, эти арыгыраак экен. Ден соолуктары, ичиптештери жакшыбы? Жакшы барды. 1-2 жетилеп анда бир көрсөтүп коела. Жаныбар, мына туугандар бастырып да көрсөтөбүз. Ден соолуктары бар жогу жакшы экен. Мына. Жаныбар. Бою 1.67-68. Бул кара кашканын ошондо документтеги пародасы кандай болуп калат? Документин точно билбейм. Ашып көрбөдүңүз, Сваска, основной сваска бар булар? Спортивный. Спортивный, деги. Бааларын канчага баалайсыз? Келишим баада. Телефонго салса, реальный клиенттерге айтасыз, Мына, жаныбар. Ар бирин аз көрсөз, 4 баш ушундай Европа жылкылар бар туугандар. Мына ушунусу дагы 5 кашка окшойт, 4 кашка экен, Бул 2-нчи номердеги Европа жылкысы. Бунун да мойну узун, бели да узун жылкы экен. Башкасына караганда айырмасы бар. Бунун жашы канча болуп калды ушунда? Бул деле 2 жаш, Жакыныраак келип катыраак сүйлөсөң. 2 жаш, 2 жаш жаныбар. Кара өңдөгү. Мынанын бою канча болуп калат эми бул кара кашкан? 1.70ге барат. 1.70ге барат, Жаныбар. Буту колдору таза. Бар. Бою 1.70ге барат экен жаныбар. Бунун жашы дагы кунан дедиңиз, Булар үйрөтүлгөнбү же үйрөтүлгөн эмес? Азбы? Жаныбар. Туугандар, жылкыны азыр мына алды жагынан көкүрөк төштүн кеңдиктерине көрсөтүп коеюн. Мына буту колдору. Бак жылкы кандай болсо телефон кошуну көрүнөт. Мына туяктарда тегерек туяк. Азыр мына сорларын көрсөтүп коеюн. Сорлары, санеттери жаныбардын. Жылкынын узундан турушу. Ичиптештери жакшы бунун? Барды жакшы. Булар бар жогу бир эмеде келген же бул качан келген? Келгенде терлеп алынган. Бул деле Кыргызстанда көп эле болуп калыптыр 1 жыл болду. 1 жыл болду. Бунун баасы кандай болот бунуку? Бул деле келишим. Келишим түрдө, Түз жетилеп коң, өйдөгүзө жетиле бер. Жана. Мына 1.70 4 кашка кара өңдөгү жылкы жандар. Европа тай. Бул буйруса 3-нчү номердеги тай. Бул жакта энеси дагы бар экен. Мына карабе ушунун энеси деп атканса? Мына ушу сарайдын ичинде экен эле энеси. Бул ошондо энеси менен кошуп келгенби? Энеси туган бул жакта. Бул жакта туганбы энеси, Бунун документи барбы жокпу? Документи жок, атасы бул ичкерде. Атасы да Польша, энеси да Польша. Кыскасы келген клиенттерге ата энесин көрсөтөсүздөр, Бул көктүн жашы канча болуп калат ушунда? 2. 2 жаш. Бою канча бунуку? Бою 1.70. 1.70 плюс, Энесинин жанына жетилечи? Энесинин бою канча мына карабе 1.93, 92, 93. 1.92, 93 болду бенин бою, бирок акыйкат чоң жылкы экен туугандар. Энесинин бою 1.92, 93 экен. Но көк ушунун баласы экен. Бунун атасы да ушу сарайдын ичинде, Сарайдын ичинде. Атасынын бою да 1.82, 83. 1.82, 83, Машалла. Мына чоң жылкылар экен туугандар, акыйкатта жагандай аткылар
чылам дегендер, эң чылам дегендер ушундай жакшы линиядан кармап көрө бересиздер. Ден соолуктары жакшыбы бунун? Жакшы. Буттары таза, эми азыр бир кайта бери жетиле. Көкүрөк төштөрүн көрсөтүп коеюн. Азыр эми мына көкүрөк төштөрүн көрсөтүп коеюн. Мына көкүрөк төштөрү кең. Туяктары кара туяк. Мына. Туяктарда тегерек жанагындай талпайган эмес. Буттарында тяж жок экен, жанагындай спортивный типтеги экен, баары жок элечи. Муундары бүт таза. Башы горбатый, мына камыш кулак чоң өспүрүм. Буюрса дагы жакшы өсөт булар, Эми энеси 1.92-93 болсо дагы бу 2-3 жылда жакшы эле бой берет мына. Жанар. Тондар ары бери жетилеп да көрсөтүп коелу, ден соолуктары таза экени. Мына. Азыркы учурда бой 1.72 жаш мына. Көк 01 деген таброс менен бул жанар мына. Бунун баасы кандай? Булар Басы да келишимдүү. баары жогунуку келишимдүү экен да. Мына. Көк жылкы 01 деген таброс менен. Баасы келишимдүү. Эми азыр акыркы тайды да көрсөтөбүз. Мына чекедеги басы. Мына ушул 01 деген сары. Мына каралардын артындагы 01 деген сары тор болгон ал ошолдо сатылат экен. 4-нчү номер мына эң акыркыдагы туугандар мына. Артыңкы эки кутак мына ушул да сатылат экен. Бул дагы кунанбы? Кунан. Бул да кунан. Бунун документи бар, Ал жактан келген энесинин ишине келген. Анын энеси менен документи жок. Жанар, бул загон ичинде баары жогу кеңири жүрөт экен да. Булардын эми алды канчага чейин өсүп кетет булар? Бойлору канча болуп калат булар өскөндө, чоңойгондо? Алды 1.75. 75, 76га чейин барат. Мына азыркы учурда эле бар 70 жөн эле чап жеткен да, 70 да. Булар жаныбар мына жана бунда тартканбыз, бүттүгүн, Баары жогу эле ушундай жеңилдет немелерби жылкылар, Барды. Баандай жоон орунан эмес, Жок, жок эмес. Чуркайт. Чуркайт. Бойлору да чоң болот, Бойлору чоң, көрүгө жакшы аябай. Азыркы стандартка дал келе тургандар. Мына туугандар жылкылар. Кеңири мына загонун ичинде жүрөт экен. Мына туугандар биз загондун орто жагынан бизден бир жылкылар бир 30-40 метр ар жакта турат. Мына алыстан көрсөтүп коелу, алыстан көрүнүшү. Доставкалар боюнча кандай кыласыз? Кыласызбы? Доставкалар бардык жака. Чалса, содалашып, сеналарын айтасыз, чалган адамдарга. Мына доставкалар бар экен. Жылкыларга бирден лайк басып коюңуздар. Бүгүн буюрса 10-июнь, мына Бишкектен Кунту деген мына тоонун түбүндө айылдан туугандар мына. Таза абада жылкылар жүрөт мына. Мына бир байкап тамашалап коюңуздар.